Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, Ала-Тоо 24 маалыматтык каналынын ишилгери программасы өз ишин улантууда. Айтсак, аялдар арасында ишкердикти өнүктүрүү фонду бул Кыргызстандагы аялдар арасында ишкердикти өнүктүрүүнүн жаңы концепциясы бар коомдук бирикме. Ал 2019 жылдын сентябрь айында негизделген. Аталган фонд ар тараптуу жана инклюзивдүү экономикасы бар ишкер аялдардын активдүү катышуусу менен гүлдөп өнүгүүгө жана баарына жашоо сапатын жогорулатууга көмөктөшкөн фонд. Ошондой эле ар бир аял бизнес долбоорлорду өз алдынча ишке киргизип, өзүнүн адамдык потенциалын ишке ашыра алат. Чынында бул өтө кызык тема. Биз алдыда дал ушул багытта алдыда кененирээк кеп кылабыз. Студиябыздын коногу маалыматтарды топтоо жана талдоо боюнча Азиз Махабат Жакиева. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мен. Мына биз жогоруда айткандай эле аялдардын ишкерлигин колдоодо бир топ иш аракеттерди жасап келесиздер. Ушул боюнча тотолуп кетсеңиз кененирээк. Кутман менен. Бул биздин уюм, аялдар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду коомдук уюму, жергиликтүү Бишкек шаарында жайгашкан. Өзүңүз белгилеп кеткендей эле ушул 2019 жылы сентябрь айында уюштурулган. Уюм абдан жаш, бирок жаш болгондугуна карабастан ошол негизги түзүлүү максатыбыз ошол аялдар, кыз келиндердин экономикалык көз карандысыздыгын жоюп деген сыяктуу ошол мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында иш алып барабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол 1,5 жыл ичинде ошол көптөгөн ийгиликтүү долбоорлорду аткардык десек болот. Ал долбоорлордон мисал алып кетсек, ошол Women Up деп коебузбу. Бул ошол шаардын тегерегинде жайгашкан баягы муну ички миграция деп коебузбу, ички миграцияга туш болгон кыз келиндерди камтыган. Ошол долбоор алкагында 35 ишкер аялды камтып, аларды ушундай бизнес мектептин алкагында окутуп чыгарганбыз. Алардын ичинде баягы 15дей ийгиликтүү ишке ашкан бизнес пайда болду десек болот. Андан сырткары дагы ушул багытта көп долбоорлор жасалды. Ошол аял ишкерлердин азыр эми учур талабына байланыштуу көп учурда аял ишкерлер камтылган чөйрөлөр мындай пострадали десек болот, мындай кичине ковидке байланыштуу иштери, ошо биздин жүргүзүп аткан иштери токтоп же болбосо жабылып калган учурлар да көп болду да. Ошондуктан азыр ушул багытта да көбүрөөк аракет кылып, онлайн түрүндө окууларды өткөрүү негизинде ар түрдүү долбоорлор жасап атабыз. Негизги максатыбыз ошол көп учурда эле маалымат жетпегендигине байланыштуу, билим жетпегендигине байланыштуу, анан эң негизги маселе каржы маселеси жетпегендигине байланыштуу көп ошо ишкер аялдар оюн же болбосо баштаган ишин алдыга жылдырып кете албай, улантып кете албай токтоп калган учурлар болуп атат да, же болбосо баягы мындай спящий режим деп коебузбу, мындай кайсы багытка баштап кетерин билбей токтоп калып атат да. Анан ошол биздин долбоорлордун жардамы ошол болуп атат. Ошол мындай көзүн ачып десек болобу, багыт көргөзүп, ошол жагында көбүрөөк аракет иштерди жасап жүрүп атабыз да. Анан жалпысынан алып кеткенде бүгүнкү күнгө чейин ошол фонд биздин коомдук уюм ошол долбоорлордун ичинде 987 аялды камтып, ошол окуулардан өткөрүп, бир кандайдыр бир деңгээлге бизнестерин чыгарууга көмөк көрсөтө алдык десек болот да. Долбоорлор деп калдыңыз. Демек, бул жерде бир эмес бир канча долбоорду ишке ашырганыңыздардан кабар берет болуш керек. Ошол кайсыл долбоорлорду аткардыңыздар? Алардын элге жеткиликтүүлүгү жагынан кандай болду? Жанагы биринчи эң баягы ийгиликтүү аткарган долбоорубуз Women Up деген ар бир долбоордун аталышы болот да. Women Up деген негизги уюмдун аталышы She Starts деп коебуз англисче. Айым баштайт деген мааниде. Ошол ар бир бизнес чөйрөсүндө эле ошол айымдын баштоо этабында башталат. Women Up мектебинде ошол 35 аял камтылган деп жана жогоруда айтып кеттим. Анын негизги максаты ошол жанагы ички миграцияга камтылган аялдарды көбүрөөк камтыганбыз. Кийинки долбоорлорубуздун бири болсо ошол содействие занятости женщин деп коебуз. Бул биздин Сокулук районунда деп коебузбу, Жаңы Жер жана Беловодскийдеги ошол эки кесиптик лицейдин базасында аялдарды, кыз келиндерди тандап алып, анан ошол жерге окутуп, аларга жумуш ордун түзгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Бул долбоор GIZ
эл аралык уюмунун колдоосу менен ишке ашырылган. Бул жерде ошол кыз-келиндерди окутуп, тигүү кесибине окутуп, ошол жерден жанагы эко баштык деп коебузбу азыр, Чүпүрөктө Фрунзе гипермаркетинин колдоосу менен ошол баштыктарды тигип, ошол соода түйүндөрүнө сатып, аялдар 4 ай ичинде кайра өзүнө акча каражатын таап алууга мүмкүнчүлүк туулду да. Анан азыр бул иш-чара дагы эле улантылып келүүдө. Баягы байма-бай убактысы менен заказ кылынып, баштыктарды тигип, соода түйүндөрүнө сатылып атат. Фрунзе соода түйүндө бул Бишкек шаарында, анан Ош шаарында өтүп атат. Андан сырткары ошол как раз пандемиянын аябай баягы күчөп турган учурунда десек болобу, жай айында ошол цифровой караван айым баштайт. COVID-19 деген тема менен дайыр долбоор жасаганбыз. Бул долбоор алкагында 7 область боюнча 210 айым камтылган. Ар бир областтан 30дан айымды тандап алып, ал жерден ошол өзүнүн жанагы ошол ковидтен баягы жапа чегип калган бизнесин, токтоп калган бизнесин кантип ойготуп, кантип ошол онлайн түрүнө өткөрсө болот деген багытта мастер-класстарды өткөрүп, анан ошолордун негизинде ошо тоже аялдар ошо онлайн түрүнө өтө алды десек болот да. Андан сырткары азыркы учурда ошол агро айым, агро жаш деген долбоор башталды. Бул Жалал Абад, Баткен, Ош областын 3 областты камтыган агро соода тоже долбоору менен биргеликте ишке ашырылып жатат. Эртең как раз 3 күндүк хакатон деп коебуз, мындай мектеп деп коебуз, 3 күндүк мектеп өтөт. Ал жерде ошол 70 аял кыз-келиндер камтылып, ошо 3 күн эртеден кечке чейин ошол айыл чарба багытында ишин алып барып аткан кыз-келиндер окуудан өтүшөт да. Биздин негизги уюмдун баягы жардамы, колдоосу көбүнчө ошол алардын билим деңгээлин жогорулатуу жагында көбүрөөк багытталат. Себеби көп учурда эле баягы жардам колдоо көрсөтөбүз десеп, кээ бир айымдар баягы балким кандайдыр бир каражат бере аласыздар же болбосо мындай станок же болбосо оборудование сатып бере аласызбарбы деген суроолор болот. Албетте, бирок биз өзүбүз жергиликтүү уюм катары ошол эл аралык донорлордун колдоосу менен иш-чара өткөрүп атабыз да. Бирок биз бир гана же болбосо бир нече адамга гана акча берип же оборудование алып берип койгондун ордуна колубуздан келишинче көбүрөөк аял кыз-келиндерди камтысак, алардын билим деңгээлин жогорулатсак, ошол бизнести кантип баштоо керек, кантип жүргүзүү керек, ошол эле акча каражатын кантип башкаруу керек. Себеби көп учурда эле көйгөй ошол акча каражатын башкара албагандыгыбыздан ошол маселе туулат да, ошо бизнести алып кетүүдө. Андан сырткары ошол мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен көбүрөөк аял кишилерди камтысак деген максатыбыз. Уюмда абдан мындай эксперттер деп коебузбу, тренерлерибиз, базабыз абдан күчтүү. Менторлук программаларды да өткөрөбүз. Ошол школадан, биздин мектептен же болбосо долбоордон жөн эле окутуп эле кетирип койбостон, андан ошондой менторлорго да бекитилген учурлар болот. Ошол менторлор алардын бир кандайдыр бир деңгээлге жеткенге чейин көмөк көрсөтө алат да. Анан эң негизги азыркы учурда ошол менин келген максатым дагы ошол жаңы уже жасап аткан азыркы учурдагы долбоорубуз жөнүндө көбүрөөк токтолуп кетким келет. Бул долбоорубуз ошол жанагы SheStarts.com деген электрондук платформасын түзүп жатабыз буюрса. Ошол бул долбоорубуз болсо ишкер аялды колдоо деген долбоор. Бул долбоор ошо жана Бириккен Улуттар Уюмунун айымдары структуралык уюму менен биргеликте аткарылып аткан иш-чара. Бул иш-чарабыздын баштапкы биринчи этабы март айында өткөн эле. Ошо ишкер аялды колдоо деген лозунгдун алкагында бир жумалык Бишкекте жана Ош шаарында соода иштерин жүргүзүп, ошол аял ишкерлер жөнүндө маалымат таратуу максатында аракет кылганбыз. Бул экинчи этабыбыз десек болот. Бул долбоорубуздун негизги максаты ошол онлайн платформа түзүү, сайт түзүү. Бул сайт SheStarts.com болот. Эми буюрса азыр иштелип атат. Негизги максатыбыз Кыргызстан боюнча 1000 ишкер аялды, андан көп болсо андан жакшы, 1000 ишкер аялды камтып, алар жөнүндө баягы
материалдарды топтоп, маалыматтарды топтоп, балким өндүрүүчү болсо кайсы чөйрөдө кандай продукция өндүрөт дегенде, ал эми кызмат көрсөтүү болсо ошо тоже кайсыл чөйрөдө кандай кызмат көрсөтөт деген сыяктуу өндүрүүчү жөнүндө кыскасы маалыматтарды топтоп, баягы платформага, сайтка коелу деген максатыбыз бар. Негизги максаты ушу сайт аркылуу алардын жанагы эле мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Сайт кыргыз тилинде жана англис тилинде даярдалат буюрса, сайтта жөн эле өндүрүүчү гана жөнүндө маалымат болбостон, алдын жанагыдай жүргүзгөн иш чарасы жөнүндө маалымат болот. Анан бул аркылуу алар ошол онлайн платформада кантип өзүн алдыга жылдырса болот, кантип өзүн алып жүрүш керек, кандай маалыматты бериш керек деген окуулар да болот буюрса. Андан сырткары ушул платформа аркылуу аларда мындай жакшы мүмкүнчүлүк туулат десек болот. Себеби бул орус тилинде даярдалгандыгына байланыштуу Кыргызстан ичинде жана жакынкы өлкөлөрдө, анан англис тилинде даярдалгандыгына байланыштуу алар балким сырттан дагы өзлөрүнө кардар, балким партнер болобу же инвестор болобу, сатып алуучу болобу, кыскасы баягы алардын ишине кызыккан адамдарга баягы байланышка чыгууга мүмкүнчүлүк болот деген үмүттөбүз да. Эң жакшы эми мына сиз ушул айтып кеттиңиз, ишкер аялды колдоо долбоору жүрүп жатат деп. Учурда бул мына өзүңүз айткандай март айынан баштап башталып келатыптыр. Эми суроо мына ушул ишкер аялдар көбүнчө кайсыл багытта өз ишмердигин жандантууда? Ушул боюнча токтоп кетсеңиз. Абдан жакшы суроо. Себеби ишкердүүлүк десе эле биз көп учурда баягы эркек адамды элестетебиз да, бул баягы мындай естественный деп коебуз бул нерсе. Анан биздин эмне үчүн мындай суроо да болгон, эмне үчүн аял гана ишкерлерди колдойсуздар деп. Анан өзүңүздөр билесиздер, ошол жанагы айткандай эле бизнес бул эркек ишин элестетебиз. А бирок аял кишини бизнес жүргүзүүдө көптөгөн кыйынчылыктар туулат. Ошол эле жанагы каржы маселесин, кредит алуу маселесинде, мисалы үчүн бизнес жүргүзөйүн деп кредит алайын десе эле туулат ошол маселе дегендей. Анан үй бүлөлүк балким түшүнбөстүк деген, колдоо, үй бүлөнүн колдоосу, туугандын тегерегиндеги курчап турган адамдардын колдоп түшүнүүсү деген маселелер көп туулат да. Анан бул долбоорубуздун негизги максаты ошол аялдарды камтып, алардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү болуп атпайбы? Анан ошол түшүнүктөрдү кичине мындай туура жолго салсак дегенибиз да. Баягы аял киши бизнес жүргүзүүнүн негизинде жөн эле үй бүлөсүн таштап көз карандысыз болуп кетейин деген жок да. Ошол эле үй бүлөнүн бюджетин кичине көбөйтүп десек болобу, жолдошуна балким мындай жардам берүү десек болобу. Анан үстүнө ошол акча мындай бизнес жасоо менен ошо аял кишинин үй бүлөнүн жашоосун жакшыртууга, андан сырткары ошол эле жергиликтүү багыт мындай жердин десек болобу, региондун, айылдын десек болобу, ошол эле экономикалык социалдык акыбалын жакшыртканга дагы салымын кошот деген үмүттөбүз да. Анан негизги багыттар, ошо аялдар иш жүргүзүп жаткан негизги багыттар бул тамак аш, жанагы эле айыл чарба өндүрүмдөрүн иштетүү, кайра иштетүү, ошол эле варенье, бал продукцияларын өндүргөндөр бар, варенье деп коебуз, кыямдардын түрлөрүн жасагандар бар. Анан жана сухофрукты деп атпайбызбы, ошол эле алма, өрүк жана башка жер жемиштерди кургатып, алардан ар түрлүү багыттагы продукциялар жасаган өндүрүүчүлөр бар. Андан сырткары кол өнөрчүлүк, эң негизги багытта ошо кол өнөрчүлүк деп коебуз. Кол өнөрчүлүк эми биз баягы Кыргызда мүнөздүү багыт да булчу. Ошол эле жанагы жүндөн пайдаланып ар түрлүү продукцияны өндүрүп аткан өндүрүүчүлөр абдан көп. Андан сырткары ушул кол өнөрчүлүктүн эле башка багытында иш алып барып аткан, жана мисалы үчүн колго жасалган таза ар түрлүү ден соолукка пайдалуу самындарды, самын продукцияларын деп коебуз, косметика продукцияларын, сулуулукка тийиштүү продукцияларды өндүрүп аткан айымдар бар. Андан сырткары эң негизги дагы бир чөйрөбүз бул кызмат көрсөтүү чөйрөсү. Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө кийим тигүү, кийимди кайра оңдоо деп коебуз, ательелер. Андан сырткары жанагы сулуулук салондору, бул чач кесүү, тырмак жасоо деген сыяктуу ушул чөйрөдө аял кишилер. Анан соода сатык чөйрөсүндө абдан көп аялдар камтылган да. Негизги багыттагылар ушул. Ушул ишкер айымдардын баягы жасап аткан эмгеги, алардын баягы кылган эмгектеринин бардыгы сыртка экспорттоодо кандай иш аракеттер болуп жатат, буга чейин болдубу? Жакшы, жанагы айтып атпайбызбы,
жаңы эле баштап аткандар гана эмес, уже кандайдыр бир деңгээлге жетип калган өндүрүүчүлөр дагы бар. Мисалга алып кетсек, өзгөн бал деп. Өзгөндө ошол 300 чилеги бар айым бар, Бекмамат кызы Алтынай деген. Алар ошол бал чилек аарыларындагы жада калса, жана антибиотик деп атпайбызбы? Аларсыз мындай чөптөн жасалган дарылар менен дарылап, ошо антибиотиги жок балдарды өндүрүп чыгарып атат. Булар уже экспортко чыгып аракет кылып аткан айымдар. Көлөмүн күндөн күнгө көбөйтүп келатат десек болот. Андан сырткары кийим продукцияларын уже экспортко чыгып, Россия, Казакстанга кетирип аткан айымдарыбыз бар. Андан сырткары мисалы үчүн текстиль Элтекс деген брендтин алдында Казакбаева Нуржан деген өндүрүүчү келинибиз бар. Ал уже мындай Казакстанга экспорттоп, азыр эми Россия багытында да аракеттенип жатат. Ал таза жүндөн пайдаланган журкандарды, төшөктөрдү, жаздык, андан сырткары ошол жанагы шейшеп деп коебузбу, постельный комплект, ошол багытында аракет кылып, Турциядан жакшы материалдарды алып келип, тигип, ошол Кыргызстандын ичинде гана эмес, ошо экспортко дагы аракет кылып чыгып аткан мисалдар бар да. Андан сырткары дагы көп баягы ишинин алып бараткан ишинин түрүнө жараша экспортко. Ошол эле Чапансар деген билесиздер, абдан белгилүү бренд. Бул Жумагүл Сариева эжекебиздин уюштурган студиясы. Бул студияда ошол жанагы шыруу деп коебузбу, ыкмасын колдонуп, таза сырьёну колдонуп, азыркы учур талабына ылайык болгон моделдеги кийимдерди, шырылган кийимдерди тигип, бул эжеке уже дүйнөлүк деңгээлде белгилүү эжеке. Ушул Жумагүл эже сыяктуу дагы айымдар ушу биздин платформага камтылып атат да. Эң жакшы дагы бир сүйүндүргөн нерсе мына ушул Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Озон Яжыева дагы мына өзүнүн баягы сөзүндө Made in Кыргызстан деген продукциясын сатып алууга чакырып өткөн. Эми чынында бул ишкер аялды колдоо акциясы баягы айымдарды колдоодо өтө бир чоң көмөк көрсөтүп жатат болуш деп ойлойм. Анан балким азыр биздин телекөрүүчүлөр дагы өзүнүн ишин баштагысы келип турган ишкер айым дагы кайда кайрылсам болот, ишти кандай баштасам болот деген суроого жаралып жатса керек. Ушуга кененирээк токтолуп кетсеңиз. Ооба, муну жакшы белгиледиңиз, себеби баягы мен ошол базаны түзүү, ошо айымдар менен түз иштеген баягы кандай адесмин десем болобу. Ошондуктан ар түрлүү жашоо деңгээли, ар түрлүү бизнес деңгээли ар түрлүү болгон айымдар менен күндө сүйлөшөм десем болот. Анан чынында эле маалымат жетпегендигинен көп баягы жүрүшөт да, баштай албай десек болот. Биз жөнүндө маалыматты ошол жана социалдык тармактарда, Инстаграмда, Фейсбукта, Ютубта өзү She Starts KG, Инстаграмда She Starts KG, Ютубта жана Фейсбукта She Starts деген ат менен, хэштег менен тапса, ошол өзүбүздүн соц баракчаларыбызда мындай байма-бай биз кандай долбоорлор жасап атабыз, кандай иш-чаралар жүрүп атат, кандай окуулар болуп атат деген сыяктуу маалыматтар салынып турат. Ошолор аркылуу сайтка жазып, ошол жерде контактларыбыз бар, ошолор аркылуу байланышка чыгып маалымат алышса болот да. Негизи ошол азыркы биз жасап аткан ошо ишкер аялды колдоо долбоорунун дагы маалыматы жүрүп жатат. Азыр учурда ошол жана база түзүп атабыз деп атпайбызбы, аял ишкерлер жөнүндө. Ошол жерде ссылка бар, ошол аркылуу келип, ошол платформага катталсам деген баягы кызыгуусун билдирип, өзү жөнүндө маалымат калтырып, заявканы толтуруп койсо болот да. Анан ал жерде ошол менин телефонумда көргөзүлгөн, эгер кошумча түшүнбөгөн суроолору болсо, байланышып, ошо маалымат алса болот. Эң жакшы эмне Махабат айым, сизге ушул учурдан пайдаланып эркин микрофон берели. Айымдарга болгон сунушуңуз болобу, же ишкер айымдарга болгон сунуштарыңыз болобу? Рахмат. Мен эң негизги айтып кетейин деген ошол ишкер аялды колдоо деген лозунг абдан жакшы, чоң, кенен маанилүү. Себеби ошол аялдын өндүргөн продукциясын же болбосо көрсөткөн кызматын колдонуу аркылуу аялдын гана жашоосун жакшыртпастан, анын үй бүлөсү аркылуу ошол жергиликтүү коомдун жашоосун жакшыртууга мындай салым кошо алабыз десек болот. Ошондуктан ошол аял ишкерлерди колдоо менен алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө
жардам берүүсүн сурайт элем ар бир жарандан. Андан сырткары айымдарга кайрылайын дегеним аларга жалпы ден соолук, ар бири өзүнүн ошо максатын көздөгөн максатына ишенсе, алар ошо максатына жете алат. Жетүүгө мүмкүнчүлүктөр азыркы учурда абдан чоң, абдан көп. Ошону гана туура маалыматты алып, туура пайдаланса, ошол мүмкүнчүлүктөрү ишке ашат, мүмкүнчүлүктөр пайдаланса, ошол каалаган максатына, оюна жетет деген үмүттөмүн. Анан аял кишиде өзү мындай ушундай жан экен, өзүнө болгон кабыл алган нерсесин ал көбөйтүүгө аракет кылат да. Ошондуктан бул максатыбыз да ошол да. Бир аялга маалымат жеткирсек, ал аял чай ичип сүйлөшүп отурган чакта эле кошуна, тууганына, андан сырткары дагы тегерегиндеги чөйрөсүндөгү айымдарга да көбүрөөк маалымат бере алат да. Ошондуктан ошо туура маалымат берип, ушул иш-чарага салымыңарды кошуп, өзүңөрдүн мүмкүнчүлүктөрүңөрдү кеңейтүүгө аракет жасагыла деп айтып кетмекчимин. Рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Келип маек куруп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Мына ошол өлкөбүздү өнүктүрүүдө ишкер аялдарды колдоп эле ар дайым ишиңиздер тийгиликтер болуптур. Чоң рахмат сиздерге да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда ишкер аялдарды колдоо тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго маалыматтарды топтоо жана талдоо боюнча Айдис Махабат Жакиева жооп берди. Ал эми сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 маалыматтык каналы өз ишин улантат. Ар бир саатта өлкөдөгү жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтардан кабардар болуп туруңуз.